жер биздики. Искандаров полный шо жер биздики деп аткандан кийин зам губернатор болуп туруп онуку деп айтып атат. Кеңеш Салихов бу? Кеңеш Салих. А мана азыр телефонун көтөрбөй губернатор экөө жолугуштан качат. Бул мындай болбойт да. Биз айтып атабыз, биле турган адамды койгула, биле турган адамды койсоңор, мылтыксыз эле чечилет бул вопрос. Эгерде мылтык боло турган болсо, мылтыктан не кылабыз? Айла жок. Урабы? Айла жок. Мылтыктан не болду? Биз раз мындай Аксайды кеткенден кийин Лейлек Момин Аллах акбар Жергеталдын кепини кийебиз. Жергеталды мен билем. Целый район калды да анклавда. Жергетал тарыхыда документальный биздин жер экен. Жергеталда дагы биринчи Тажикстанда болгон гражданский согуш именно кыргыздар менен өзбектөргө болгон. Шо жердегини зарайына көчүп кетип атканда тажиктар үйүнү айткан экен. Мына кыргыздын үйү меники, мунуку депчи. Азыр шоктун башында шо бар. Не бар? Биз эч нерсени билбейбиз. Мен шого айттым, любой нерсеге даяр болойлу. Коңшулар менен биз тең ата сүйлөшөлү. İş kozgodu. Men iş kozgondan korkmayım вообще-нчи. Тугандар, сиздер батырсыздар. Biz Leylek mana şu Jakörüktен кийин көзүбүздү ачып. Biz айтып келдик. Акимге дагы мен айта турган сөзүм бар. Мен ол киши менен любой жерде сүйлөшөм. Бирок азыр бир жакадан баш бир жеңинен кол чыгарып, Жеңиш Ыразаковду алдырыш керек. Курбанбай аканы алып келбесек иш чатак. Биз утулабыз, позиционный жерден утулуп калабыз биз. Кече мана мен сиздерге айтып коеюн. Лейлekte бизге аким отчет берди. Именно Лейлектин баягы жерлери боюнча. Буларчы такталган эле жерде такталбаган деп айтып атат экен. Бул биздин жерлерде. Биздин жерлерде. Ондо боло турган болсо биз армияны неге кармайбыз? Ондо бизге президенттин эмне кереги бар? Ондо бизге бийликтин эмне кереги бар? Ондо бизди Тажикстанга эле берсин ондо. Эч бул керек эмес экен да бул жерлер. Биздин тең ата сүйлөшө албаса, башка кыла албаса, элдер айтып атат чемпион деп. Анан бир бүтүндөй бир 200 миң халкы бар. Эки районду, 1,5 районду ушинтип ушул кепиге койгонуга эми таң каласың да. Неге деген суроолор өтө көп. Неге деген суроолор өтө көп. Мына билебиз бул жогу жакта кимдин бизнеси бияка болуп атат, кимдики ояка болуп атат. Şu кеңештин, айылдык кеңештин депутаты болсок дагы барып до конца биз аяга чейин турабыз.